Көп ушундай эркектер көп да. Бизге көп аялдар келип арзанып калат, башка болот. Ушундай эркектер бар, көчөдө жүрсө карасаң ушундай бир пунктуальный, өтө бекем ушундай жүрөт, бирок үй бүлөсүнө келгенде өтө чоң сараңдык кылып коет да. Андай болбоңуздар туугандарым. Суранычы, андай болбой эле аракет кылайлы эркектер. Эркектер сиздин диниңизден, сиздин жакшылыгыңыздан, кулк мүнөзүңүздөн пайдаланууга эң укуктуу адамдар бул ата-энеңиз, аялыңыз, бала чакаңыз, бир туугандарыңыз. Сиздин жакшы мүнөзүңүздөн эң укуктуу ошолор пайдалансын. Сиздин берешендигиңизден ошо үйдөгүлөр эң пайдалансын. Досторуңуз менен, башкалар менен жүргөндө ахлактуусуз, данышмандуусуз, сабырдуусуз, ар бир сөздү ойлонуп, жылмайып, жүрөк жылытып туруп сүйлөйсүз. Үйгө келгенде эле зөөкүр болуп эле жатып каласыз, бутты диванга асып коесуз, сумканы кирип эле папканы ыргытасыз, чарчап келдим деп. Андай болбойт туугандарым. Үйдөгүлөрүбүз эң укуктуу сиздин пайдаңызды көргөнгө. Мен көп айтам да, мечитке келгенде эркектер Алланын кулу болуп калабыз. Мечиттечи. Алла менин падышам, мен анын кулумун деп жүрөбүз да. Үйгө барганда тартип өзгөрүп кетет. Үйдө сиз падышасыз, үйдөгүлөр сиздин кулуңуз да. Ал жакта Алланын пендеси экендигибизди унутуп калабыз. Андай кылбайлы туугандар, каякта жүрбөйлү Алланын пендесибиз. Кайсыл жерде болбоңуз Алланын пендесибиз. Пендечиликти кылалы. Пендечиликти кылалы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дагы ушундай болчу. Ар бир нерсенин проблемасын өз жерине таштайт эле. Жумуштун проблемасын жумушка таштаңыз, үйгө аны көтөрүп келбеңиз. Мечитте болгон проблеманы үйгө көтөрүп келбеңиз. Ар бир жердин түйшүгүн, ызы-чуусун өз жерине калтырыңыз. Үйдүкүнү үйгө таштаңыз, жумушка көтөрүп барбаңыз. Үйгө тазаланып, жакшы ниет менен жылмайып, аялыңыздын алдында жакшы жолдош болуп, балдарыңызга, кыздарыңызга ата болуп, ата-энеңизге бала болуп бериңиз. Ал жака кирип, жумушта болгон көңүл менен кабагыңызды түйрүп алып, жүзүңүздү кирпич кылып, кыш кылып алып, үйгө кирип келип, бардыгына нааразы, мен бүгүн ушундай болду, менин көңүлүм жок деп аларга күчүбүздү алардан чыгарбайлы. Көтөрүмдүү бололу. Жута билип үйрөнөлү. Эркек бололу, чыныгы эркек бололу. Лукман Хаким айтат эле: "Янбаги лир-раджили айякуна фи ахлихи", эркек кишиге дейт, лайыктуу болот үйүнө келгенде жаш баладай болсун дейт да. Сыртка чыкканда эркек болсун дейт. Үйдө жумшак жаш бала кандай? Эч кимге таарынбайт. Ар нерсеге кийлигише бербейт, аркасынан сайла бербейт. Эмнеге деп майда чүйдө нерсеге аралаша бербейт. Көз жумуп коет, билген нерсени билбегендей, көргөн нерсени көрмөмүшкө алып. Үйдө урматтагандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйгө келген учурда өзүнүн бардык кайсы погондору болсо погонду чечип жөнөкөй адам болуп кирет эле. Үйгө пайгамбардай болуп алып кирбейт эле. Мисалы Азирет Айша энебизден дагы сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйдө кандай эле десе айтат: "Кана фи михнат ахлихи", үйгө келгенде өзү үй бүлөнүн жумушун кылып кете берет эле, бирок азан айтылганда намазга чыгат эле. Дин кызматында өз жоопкерчилигинде бекем, бирок үйгө киргенде кадимкидей бир үй бүлөнүн бир мүчөсү, жөнөкөй бир мүчөсү. Аялдын алдында ойноп берет. Аялга ал жака мисалы сиз эгерде военный болуп иштесеңиз, командир болсоңуз, аялыңызга командирдин кереги жок да. Командирди не кылат? Аялыңызга жолдош керек. Ага күйөө керек, эр керек агачы. Сүйүүсүнү билдире ала турган, жашоосунун кыйынчылыгын, турмушун айтып бере ала турган, көңүлүнү мындай ача турган, бир гүлпүл көтөрүп келип, бир белек кыла турган, свиданияга чакырып бир жака алып барып көңүлүнү көтөрө турган. Ага ушундай эр керек, агачы, эр керек. Эгерде эр болуп бере албай аткан болсоңуз, башка жактан издейт анан. Өзүңүздөн башканы айыптабаңыз кийин. Пайгамбарыбыз ошол тартипти көрсөткөн. Үйгө барганда башка түйшүктөрдүн баарын таштап туруп жөнөкөй болуп үйгө кириңиз. Балдарыңыздын деңгээлине түшүп, ошолор менен ойноңуз. Аларды мындай жаш бала деп коебуз да, бирдек айтып бергиси келип атат. Бирок ошо бала бакчада болгон окуясы, мектепте болгон окуясы аны үчүн өтө чоң нерсе. Анын дүйнөсү ошол. Дүйнө таанымал ошончолук аныкы. Аны угуп коелу, сүйлөшүп коелу. Жок дегенде балдарыңызга ат болуп бериңизчи. Атам келет дебесе деле, атым качан келет экен деп күтүп турсун. Кирип келип эле телефон карматып койбостон. Урматтуу туугандар, алымдар мурда оюнчуктар чыккан учурда оюнчукка каршы болгон. Ата энесинин мээрими эмес, ушул оюнчук менен чоңоюп калбасын балдар деп.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү неберелерин, балдарын өзү ойнотот эле. Ошончо чоң жоопкерчилик менен туруп дагы. Ошондон келиңиздер, иншалла, үйдө эркек эркектей болсун. Үйдө эркек эркектей бишине түшүнүп калганбызда тактыда отурган бир падышаны түшүнөбүз. Тактыдан түшүп бериңиз. Тактыдан түшүңүз. Үйдө жөнөкөй болуңуз. Пайгамбарыбыз үй бүлөнүн, өзүнүн үй бүлөсүнүн азык ашыны, соодасыны өзү кылат эле, базарга өзү барат болчу. Үй шыпырган пайгамбарыбыз, пайгамбар башы менен. Үйдөгүлөр кылган кызматы тамак кылса тамак жасап беришип, кир жууп аткан болсо кир жуушуп берип. Жөнөкөйчүлүккө келели. Жөнөкөй болсоңуз бардык адам сизге тартылат. Bir adamın 99 жакшы мүнөзү бар, бирок текебердиги боло турган болсо, ошо бир текебердиги бардык мүнөзүнө жаап коет. Bir adamın 99 жаман мүнөзү бар, бир жакшылыгы, кичпейилдүүлүгү бар, ошо кичпейилдүүлүгү 99 жаман мүнөзүнү кооздоп чыгарып берип коет. Ошондой кичпейилдүү бололу, ийимдүү бололу. Бардык нерсе убактылуу. Ата-энебиз биздин алдыбызда убактылуу. Бала чакабыз биздин алдыбызда убактылуу. Кызыңыз жаш кыз болуп турат, убактылуу. Эртең эле бир капастан чыккан куштай болуп туруп учуп чыгып кетет, башка үй бүлөгө кетип калат. Үйүндө да деп эртең сүйлөп каласыз. Рухсат алса келеттир деп сүйлөп каласыз. Эртең эле элиңизден чыгып кетет, мээримиңизден, кучагыңыздан чыгып кетип кала турган күн келет. Эртең эле балаңыз чоңоюп дүңгүрөп калат, карап уже жаштыгына карап элестетип каласыз, бирок жаштыгы жок болуп кетет. Ата-энеңиз алдыңызда улгайып, азыр кызматка муктаж болуп турганы менен, бирок эртеңки бир күн келет, алардын карааны таппай каласыз. Бардык нерсе дүйнөдө убактылуу болот. Убактылуу дүйнөдө өзүбүз деле убактылуубуз. Бир күн келет, биз деле бардыгын таштап кете турган күн келет. Ошондон келиңиздер, иншалла, ар бир өзүнүн учуру бар. Ата-энеге кызмат кыла турган учуру бар. Балдар менен, кыздар менен ойной турган өзүнүн учуру бар. Ошолорго да иншалла убакыт берели, бир эле дүйнө деп эле, акча деп эле, ошонун күйүтү менен, ошонун аркасында кул болуп жүрүп жашообуз өтүп кетпесин. Дүйнө үчүн биз жаралган эмеспиз. Дүйнө биз үчүн жаралган, туугандар. Дүйнө сиз менен биздин кызматыбыз үчүн жаралган, биздин кажетибиз катары жаралган. Бирок дүйнөгө кулчулук кылыш үчүн сиз менен биз келген жокпуз бул дүйнөгө.